Салам достор, англис тили аябай жеңил. Англис тилинде жөндөмө жок. Англис тилинде орус тилиндегидей падеж жок. Англис тилинде башыңды орта турган кыйын татал эрежелер дагы анчалык жок. Мисалы, англис тилинде айта турган болсок, you are a teacher. Sen muгалимсиң. You are дегендеги you деген сөз, sen дегенди туюнта. Мисал үчүн орус тилине дагы салыштырып көрө турган болсок, ты учитель. Эми андан кийин I respect you. I respect you. I respect you. Мен сени сыйлаймын. Бул жердеги you деген сөз кыргыз тилине сени болуп атат. Орус тилинде болсо я уважаю тебя. Орус тилинде болсо you деген сөз тебя болуп калып атат. Андан кийин I trust you. I trust you. Мен I trust ишенем you сага. I trust you. Мен сага ишенем. Бул жердеги you деген сөз достор сага болуп калды. You деген сөз сага болуп калды. Эми I came with you. I came with you. Мен сени менен келдим. Ал эми ушуну орус тилине которо турган болсок, я пришел с тобой. Я пришел с тобой болот. Эми көрдүңүздөрбү, орус тилинде кандай өзгөрүп кетти. Биринчисинде you деген сөз, you are a teacher, сен мугалимсиң. You деген сөз бул жерде сен дегенди берди. Экинчисинде I respect you, я уважаю тебя. Мен сени, я уважаю тебя, мен сени сыйлайм болуп калды, сени болуп калды. Кыргыз тилинде, орус тилинде болсо тебя болуп калды. I trust you, мен сага ишенем, я доверяю тебе. You деген сөз уже бул жерде тебе болуп калды. I came with you, мен сени менен келдим. Бул жерде болсо я пришел с тобой болуп калды. Кыргыз тилинде жана орус тилинде көрдүңүздөрбү өзгөрүп кетти. А бирок англис тилинде you деген сөз бир эле мезгилде кыргыз тилиндеги сен, сени, сага дегендерди берди. Ал эми орус тилинде болсо ты, тебя, тебе, с тобой болуп канчалык түргө өзгөрүп кетти. Англис тили жеңил. Эгерде сиздер англис тилини окуп үйрөнүүнү кааласаңыздар, автор Аладдин Исламидиновдун англис тилинин практикалык курсу аттуу китепти алып, англис тилин жеңил үйрөнүп алыңыздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. See you soon. Thank you very much.